Assalamu alaikum туғандар, Кутмандуу кеч. Сиздер менен Бекиев Эмил Маликович бүгүнкү темабыз туғандар. Бишкектеги жашаган тургун жөнүндө болмокчу. 21 жашта Нурелес Уметалиев боюнча болмокчу туғандар. Ошол жигит менен мен бүгүн кеңири маалымат берип кетейин туғандар. Бул бала өзү Бишкек шаарынын тургуну экен туғандар. Бұл бала өзі баяндай деле бандит балдардан эмес, түз жүргөн балдардын бири экен туганда. Эмне үчүн ГКМБ иш козгоду. Именно ушул Нурелес Уметалиев боюнча ишти козгоп, колуна жолдомо берип чакырыпчы, келип кетсин депчи. Мен сиздерге айтайын туганда. Бул нерсени өзүңүздөр билгендей Өмүрбек Чиркешевич айтып кеттиле. Биз азыркы режим келе турган болсо, мыйзамсыздар, Түркмөнстандын режими болот дедиле тугандар. Ошол учурга кетип атабыз тугандар. Мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Ушул жаш баланы ушуларга чокутпай тугандар. Ушул жаш баланы чокутпай, ушу ГКМБгача же ушул биздин правоохранительный органга чокутпай, ушул достойный жакшы юристтер болсо, жакшы адвокаттар болсо, ушул баланын ишин колго алып тугандар. Биз бул баланы сактап калалы тугандар. Булар ушул кичинекей кенедей баланы, кенедей ашып кетти, 21 жашта экен, кенедей бала эми жаш бала, бир күн ачылы элек. Ошол баланы биз ушуларга уруксат берип, унчукпай адилетсиз нерсени көрүп туруп унчукпай отурсак тугандар, эртең сенин балаңа келет, бүрсүгүнү сенин балаң келет, анан сенин балаң келет. Биз сөз эркиндиги тугандар болуп келген, боло берет. Эми бизде азыр 3 пост жазгандарга эле, 3 пост, 4 пост жазгандарды эле камап, коркутуп, үркүтүп, биздин кыргыз элинин оозун жабайын деп атат тугандар. Биз ушуга каршы турушубуз керек. Себеби өзүңүздөр билгендей, бул бийлик мыйзамсыз. Алейкум ассалам. Бул бийликти таныган эмесмин. Мен сиздерди чакырып кетем таныбаганга. Бул бийлик мыйзамсыз тугандар. Качан гана мыйзам таласына киребиз тугандар, ошондо гана бийликти таныйбыз. Ага чейин булардын кылган иш аракеттери баардыгы мыйзамсыз. Булар убагы келгенде, убакыт сааты келгенде өздөрү ушул жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Себеби булар 2012-жылы билесиздер, Ак үйдү басып алабыз, Ташиев, Жапаров, Талант Мамутов 3 азамат барып, Ак үйдү 20 адам менен барып, Ак үйдү алып алабыз деп, шымдарын жыртып, камалып чыккан адамдар, түрмөдө отурган адамдар. Бул адамдардын сот өкүмү чыккан, мен сиздерге айтып кетейин. Жогорку соттун өкүмү да чыккан. Булар камалып чыккан адамдар, түрмөдө отуруп чыккан соттолгон адамдар, булар бийликке барганга акысы да жок, укугу да жок болчу тугандар. Себеби булар соттолгон адамдар тугандар. Бир эле мисалды алып кетсем тугандар. Кече бүгүнкү парламент, кечеги парламентти көрүп турсам туган, бүгүн болсо керек ба моюмча. Ошол жерде ГКМБнын төрагасы, азыр вице-премьер-министр да болуп калыптыр, 2 должност алып калыптыр. Ошол жерде Дастан Бекешевдин берген суроосуна кекейтип жооп берип атат. Мен жылына биринчи жолу жылына тойго барсам, ошону көрө албайсыңыздар, башка маселелер түгөп калгансыздар. Маселе көп тугандар бизде. Башка маселелерге ошол эле ГКМБнын төрагасына Ташиевке айтып кетем. Сиз келгенден бери, Кыргызстанга бийликти басып келгенден бери досуңуз өкүңүздөр, Кыргызстанда ачарчылык башталды, кымбатчылык башталды. 44 жараныбыз Баткенде бейгүнөө өлдү тугандар. 17 фурабыз алтыныбыз чыгып кетти. Сиз келгенден бери 17 фура алтындарыбыз чыгып кетти. Ошондо биз унчуп отур. Керек болсо кылмышкер Аскар Акаевди резиденцияда тосуп алып узатып койдуңар. Бул да кылмышка кирет тугандар. Мен сиздерге ачып кетем. Аз келгенсип 1,5 метрлик Акылбек Жапаров дегенди премьер-министр кылып алган тугандар. Бул мошенник. Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, бул Жапаровтар тугандар только мошенник тугандар. Мен сизге мисалы сен кандай адам экенин досуңан билсең болот дейт. Мисалы Садыр Жапаровдун досу ким?
Ташиев экөө окшош туугандар. Экөө тең мошенник, жулик, элди алдап жомок менен айтып келип атат. Ушул малга чейин биз кайдыгер караган эл туугандар. Кайдыгер караган эл. Мына азыркы жаш балага окшогон, мына 21 жаштагы балага ушуларга чокутуп кайып биз унчуп кое турган, бизде кайдыгер эл биз деп коет туугандар. Эмне үчүн биз айтпашыбыз керек? Бул фейктердин командасы, ошол Садыр Жапаровдун фейк командалары мисалы. Ошолор кандай акаратты келиптирип, ар бир жарандын нары апарып бери алып келсе, ошолорго иш козголбой, бул жигит 2 пост жазып койгон экен. Ошон үчүн бул жигит карапайым элдин баласы, баягы атасы ГКМБнын төрагасы эмескен, же милиция начальниги эмескен, же бир бизнесмен экен. Ошон үчүн ушул балага күчү жетип, ушул балага иш козготуп, элди коркутам деп аракет кылып атат. Мен сиздерге айтып кетейин бул нерсеничи. Ол жигит менен мен сүйлөштүм. Ол бала, мындай сиздерге айтып кетейин туугандар. Ол бала чымынды дагы өлтүрө турган бала эмес да, мындай ачык айтайын, чымынды. Анан каяктагы бийликти басып алам деп аракет кылыптыр деген ошондо статья менен азыр бизде мода болуп калбады. Өзүңүздөр билгенде ошол эле нерсени Орозайым Нарматовага да колдонду эле. Ошол эле нерсе менен Тилекмат Куреновду камады. Ошол эле нерсе менен Жеңиш Малдахматовду калды. Ошол эле статья менен туугандар Максат Касеновду кармады. Булар күнөөсүз түрмөдө отурат туугандар. Күнөөсүз эле отурат. Biz эми мына коом, кыргыз коому, Кыргызстан элинин коому туугандар. Ушуга окшогон адилетсиз нерселерди көрүп туруп, унчукпай отурганыбыз бул туура эмес деп айтам туугандар. Себеби булар ар бир активистти камап, ошо сөз эркиндиги бар да болуп келген сөз эркиндиги. Ар бирин камап, ошентип коркутуп, биз бийлигибизди сактап калабыз деген ойдо ошентип камап отурушат туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Ананайын будан күчтүү Бакиевди кууп чыккан эл, будан күчтүү Акаевди кууп чыккан эл туугандар. Ушул Садыр Жапаров менен Ташиевке моюн сунуп калабыз кыргыз эли. Моюн сунбайбыз туугандар. Мен сиздерге айтам, бул мыйзамсыз бийлик айтып кетейин. Жакынкы арада ушундай кыймыл аракетиңер менен активисттерге кордоп иштерди козгой берсеңиздер, эртең өзүңүздөрдүн бийлигиңерди сактап калам деп ушу аракетке барып отурсаңар, жакшылык силерден күттө болбойт туугандар. Булар өзүңүздөр билгендей, азыр элди жомок менен багып келип, убакыт бергиле деп бирөөсүнө 1 жыл убакыт берди. Мына Садыр Жапаров толук кандуу ишке кириши элекмин, 2-3 айда жылышты көрөсүңөр деп убадасын берип келип, мына 1 жылдан өттү туугандар. Бир кыргыз элине кылган жакшылыгын мен көргөн жокмун туугандар. Только ушу кыргыз элине не алып келди? Минус нерселерди алып келди. Баткендеги события, 44 жараныбыз бейгүн өлдү. Чегара маселесин чечебиз деп канча Орто Токой суу сактагычыбыз кетти. ГЭСтерибиз кетип калат болчу, бирге курабыз деп мына туугандар. Жер үйүбүз кетти туугандар. Жер үй алтын кени орустарга бербирдик туугандар. Ушу Садыр Жапаровдун режиминде болуп атат туугандар. Мыйзамсыз болсо дагы режими ушундай кылмыш жолу менен барып, рейдерский захват, мындай айтканда, рейдерский захват болуп, мамлекетти басып келишип, эми ошо элдин аркасынан келгенден кийин эми элди карабай калды туугандар. Эл эмне болсо болсун, биздин чөнтөктөр толсун деп калды туугандар. Мен ачык айтайын, мен жаш активисттерди, мынабы Кыргызстандагы укук коргоо кыймыл уюмдарды чакырып кетет туугандар. Биз ушуларга жол бербейли. Ушу акмактар, мошенниктер бизди башкарып, билимсиздер, букадан сүт алгандар, буканын сүт менен букадан сүт чыгат дегендер, өзгөн Баткенге карайт деген билимсиздер бизди үйрөтүп, биздин балдарыбызды камап, жаш жигиттерибизди камап, бизди элди маскалдап аткан кези туугандар. Мен ушул мыйзамсыз бийлик айтып кетерим. Ушул Ташиев, Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, ушул үчөө туугандар Кыргызстандын кризистен чүрүп, кыргыз туңуйукка алып келип туугандар. Кыргыз мамлекетинин
жок болуп кетишине ушулар күнөөкөр болуп калышы мүмкүн туугандар. Себеби ушулардын кыймылы биз кыргызбыз деген, кыргыз мамлекети деген абройду жерге ниже плинтуска түшүрүп, билими жок болуп, баягы мындай айтканда тажрыйбасы жок инсандар келип, азыр Кыргызстанда хаос башкаруу болуп атат туугандар. Мен өзүм билем, өтүгүм төргүйлем деген башкаруу болуп атат туугандар. Булар ушу малга чейин каерде жүрдү деген суроо жаралат туугандар. Булар убагында Атамбаевдин режиминде куугунтук жедик деп элге арызданып, элден жардам сурап жүргөн ушул азаматтар мындай айтайын туугандар. Элди кемсинтип, элди ачарчылыкка түртүп, элди жакырчылыкка түртүп, светтерди өчүрүп, суулуу жерлерибизди жок калтырып кыргыз элин. Бизди ушу Кыргызстан мамлекети деген мамлекетти булар жок кылганга аракет кылышат буларчы. Мен кыргыз жаштарына кайрылып кетем. Ата-энелерине кайрылып кетем. Туугандар, кайдыгер караган болбойт туугандар. Мынабы былтыркы 5-октябрдагы кыргыз элин жеңишин ушул акмактар кыргыз элинен урдап, эми азыр үзүрүн көргөн мезгил туугандар. Булар эбегейсиз убадаларды берди. Менин ата-энем арбак урсун, оонусу урсун деп, ошондой нерселерди убадаларды айтып, мен кыргыз элин туңгуюктан алып чыгып, кризистен алып чыгам деген нерсе убадаларды берип туугандар. Бирок өзүңүздөр көргөндөй мына 1 жылда аткарылган иштерди биз көрүп атабыз туугандар. Только саясий манайда камалуулар тоо. Баягы саясий манайда мен эч кимди куугунтук кылбайм деген сөз, бул жөнөкөй эле сөз туугандар. Мына жаш жигиттердин, карапайым элдин жаш жигиттерин өтө баштады туугандар. Эми бул кетиште туугандар. Эртең ошо Садыр Жапаровдун режимине сын пикир айтып, жеке өзүнө сын пикир айта турган болсоңор, же Ташиевдин өзүнө сын пикир айта турган болсоңор, ар бириңерди ушинтип камап, соттоп, ар бир ошол жашаган жарандарды өздөрүнө окшоп зек кылмай болду. Булар чын ачык айтат. Мен эмне үчүн буларды мыйзамсыз дейм? Булардын мыйзамсыздыгы туугандар. Түрмөдө 5-октябрда болгон окуяда парламент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарсын деп ак үйдү баскандан кийин бул Ташиев деген агабыз 200-300 адам менен Молдовановкага барып туруп, азыркы Садыр Жапаров түрмөдө отурган, 11 жыл 6 ай срок менен отурган адамды мыйзамсыз түрмөдөн алып чыгып, өздөрүн актатып, Садыр Жапаровду актатып, частично бийликти узурпация менен мындай айтканда, захват власти деп коет бул орустар айтканда. Өтө оор кылмыш менен келип, бийликти колуна алышты туугандар. Анан каяктагы бизде адилеттүү бийлик болот туугандар. Бул эки дос, булар кылмышкери болуп эсептелет. Мындай айтканда, ОПГнын башы болот туугандар. Булар айткан сөздөрүн эртең таанып жүргөн адамдар болот туугандар. Буларга ишенич жок болчу. Мен ошо 1 жыл мурун айтып келгенмин. Койгула буларга ишенбегиле туугандар. Булар 2010 жылдагы парламентке келип, колуна коко тийин келбей, бири-бири менен урушуп кетишкен булар. Түрмөгө бийликти басып алганда түрмөдө отуруп чыгышты деп канча эскертип келдим. Булар кыргыз элин жеңилдетиш эмес, булар кыргыз элин канын дагы экесе соргону келди туугандар. Экесе соргону келди. Ошон үчүн туугандар, мага окшогон активист жарандар, коркпогон. Мына мен азыркы жигитти молодец деп айтам, батыр десек да болот. Мындай жигиттер бизде саналуу эле жигиттер бар туугандар. Мына жигит коркпогон экен, Бишкекте отуруп, буларга сын пикирди айтты. Сын пикир орундуу болчу. Мен ачык айтайын. Булар машина экенин, буларды бийликти басып алгандыгын бетин айткан жигиттер бул батыр болуп эсептелет. Пактаны койгон эмес зато. Биз көрүп турабыз туугандар. Бул кетиште туугандар. Эртең бензинибиз 100 сомго чыгат. Азык-түлүк баалары 10 эсеге көтөрүлөт, дагы 20 эсеге көтөрүлөт. Баткендеги үйлөр, ошо Баткенде 44 жаранын өлгөн жерибизде, ошол жерде үйлөр да өрттөлүп кеткен туугандар. Ошо үйлөр, өрттөнгөн үйлөр дагы эле курулуп бүтүрөк палаткада жашап аткан кези туугандар.
Каяктагы адилеттик нерсени айтабыз туугандар? Каяктагы кыргыз элин башын айландырып, асман шарды ойлоп табышты, Ошты столица кылабыз деп дагы ойлоп табышты. Бул жөн эле куру сөз. Ошол былтыркы 4-октябрда болгон парламент шайлоодо биримдик Мекеним Кыргызстан партиясы азыр ошол кой жамынга, мындай айтканда, шайтан периште маскасы менен алмаштырып, азыр ынтымак партиясы менен кетип атат. Ата журт партиясы менен кетип атат. Ушулар өзгөрүү болгон жок туугандар. Кана мен сиздерге бир эле нерсени айтып кускан акчалар каяка кетти? Акасы бюджетке түшкөн эмес бул кусундуу акчалар. Түшпөйт дагы. Себеби булар чөнтөгүнү бекерден сөз айтылган эмес. Эмне үчүн Ташиев Европага каттап калды? Дубайга каттап калды? Ошол жерден ошол кусундуу акчалар чөнтөккө уруп, ошол жерден үйлөрдү алып, балдарын Европада окутуп, эбегесиз байышты туугандар. Бизде бир жылдын ичинде ким байды? Бизде бир жылдын ичинде ошо Садыр Жапаров менен Ташиев байышты. Болду. Калган кыргыз эли кыйналып, свети жок. Керек болсо светти өчүрүп атат туугандар. Ошону мен айтканмын, туугандар, булар ошо бир жыл мурун айткан, булар светтин тарифин көтөрөт, суунун тарифин көтөрөт, булар жол киранын тарифин көтөрөт деп айтып, эскертип келгенмин туугандар. Эми биз ыйлаганыбыз, критика айтканыбыз бир тыйын болуп калат. Азырчы убагында бул мошенниктерге мен дагы айтып кетейин. 17 фура алтын чийип кетти. 17 фура алтын. Ошо таможенный директор айтып атат. Мен билбей калыпмын, жигиттерим чыгарып жүрүптүр 17 тонна алтынды. Эми элестетпей. Ошо боюнча бюро иш козголгон жок тууганы. Баккендеги 44 жараныбыз өлдү. Бир иш козголгон. Бир чиновник жоопко тартылган жок тууганы. Биздеги азыркы режим, мыйзамсыз режим, ОПГнын башчылары, мошенниктер. Булар азыр карапайымдын балдарын камап, ошо менен алек туугандар. Ошо менен алек, башка иш жок туугандар. Бизде ошо өкүл баласын апарып туруп бир жерге отурмай, кудасын барып бир жерге должностко отурмай, дагы бирөөсүнүн баласы, балдар эле акылдуу болуп чыгып калат ошо. Мен айтып коем. Ташиевдин укасы бар, Шайрбек Ташиев. Азыр ошол кишинин эл суранып атыптыр, ушул депутат болгонгочу. Bunun hukuku var deputatlıkka. Bürok akası bir tuğan akası birlikte turat. Bu da bunda yol verilmedi. Biz degen özünüzler bilgende mamleketlik iştegen tuğanlar bolsa, bir tuğanlar bolsa inisi barmağına turu bir deputat bolonga hukuku yok bolot tuğanlar. Men sizlerge açıp keteyim. Je inisi, je balası bu iştegenge bolboyt mamleketlik işlerde. Sebebi atası ошол жерде же акасы ошол бийликте турган кезде булар мамлекеттик иштерде депутат болгон укугу жок туугандар. Биз ошону талап кылышыбыз керек. Азыркы эртеңки келаткан парламентте туугандар. Эртеңки келаткан парламент шайлоодо 28. Мен сиздерге 200% кепилдик берем. Шайлоо таза өтпөйт. Мен ачык эле айтайын туугандар. Шайлоо былтыркы 4-октябрдагы биримдик Мекеним Кыргызстан партиясы болса, азыркы маалда ынтымак Ата журт партиясы, ушулар бийликчи партиялар туугандар. Бийликчи партиялар ушул 3 партияны өткөзүп, анан бир дагы 2 партияны илештирип коюшу мүмкүн туугандар. Бизде шайлоо эмне үчүн таза өтпөйт? Себеби биздин ошо бийликтин башында тургандар таза эмес туугандар. Мен ошол азыр мен айтып кеткенмин, айта берем. Мен Садыр Жапаровду чакырып кетет элем. Барып туруп 11 жыл 6 ай берген сурооңуздун канчасын отурдуңуз, ошонун калганын отуруп чыгыңыз биринчиден. Экинчиден туугандар, булар бийликке келгенден бери өздөрүн актамай, балдарын актамай, эжелерин актамай, ошондой менен алек туугандар. А кыргыз эли эмне болуп атат? Буларга мындай айтканда орустарганда пофиг, по барабан. Не болуп атат кыргыз эли бири-бирин этин жеп атабы, ач калып атабы, буларга кызыгы жок туугандар. Ошон үчүн кыргыз элим кеч боло электе туугандар. Келечегиңди ойлосоң, балдарыңдын келечегин ойлосоң, неберелерин келечегин ойлосоң, ушуга окшогон билимсиздерди
мошенниктерди, жуликтерди бийликке жакындатпашыбыз керек тугандар. Биз ушу бийликтин мыйзамсыз ажоосуна импичмент жарыялап тугандар. Азыркы курулган жаңы состав премьер-министрдин кабинети бардык отставкага кетиш керек. Бирөөсү калбайт тугандар. Люстрация деген законун кабыл алымы бар бизде тугандар. Ошону колдонуп туруп, биз жаш жигиттерди, сыртта жүргөн бизге окшогон мигранттар өтө көп тугандар. Барып өз мойнубузга алып туруп милдеттенмени, жоопкерчиликти алып туруп, ушу Кыргызстан мамлекетинин оңдоонга салым кошуп кетели тугандар. Бул жүрүштө тугандар, буларга ишенип, баягы не деп коет, жолборстор сыртка чыйып кеткенде шакалдар жолборс болуп калат экен тугандар. Мына ошондой мезгилде мен ушул сыртта жүргөн жолборсторду чакырып кетет элем, арстандарды. Кыргызстан мамлекетине барып, жоопкерчиликти колго алып туруп, биз системаны өзгөртүп туруп тугандар. Бул жерде ушул система, ушул президент, ушул экиле нерсе тугандар. Ушул системаны президентти таза инсандарды алып келип койсок ошол жерлерге тугандар. Коррупция да жоголот, коррупциясынын к тамгасы дагы жакындабай калат ошол жерде тугандар. Ошон үчүн тугандарым, кыргыз элим, кеч боло электе бир мындай айтканда, орустар айткандай, решающий айтканда мындай сокку беришибиз керек буларга. Булар болбосо биздин балдарыбызды камап, ошол жигит, мен ушул жигитти айтып кетейин, ошол Нурелес Уметалиев. Жаш 21-ге чыккан жигит. Мен ушул жигитке ушулардын күчү жетсе, эмне үчүн Москвадан келген кылмышкер экс-президент Аскар Акаевди камаган жок? Булар аларды камабайт тугандар. Себеби булардын күчү карапайым элдин балдарына жетет. Бизге окшогон балдары барлардын балдарына жетет. Башка эчтеке кыла албайт. Булар кыргыз элинин жашоосун да оңдоп коет тугандар. Буларга 2000 жыл берсек деле ошол акыбал, 2 кылым берсек деле ошол акыбал тугандар. Булар кыргыз элинин жашоосун жылытам, мындай айтканда жылдырам десе, булар дагы бир жолу төрөлүп туруп, мектепке барып жакшы окуп келиш керек тугандар. Буларчы мектептен качпай, коридордо окубай, алфавитти жакшына жактап, бүгүн анау Ташиев ака коркутпай аны Дастан Бекешевди. Надо будет тебе посадим депчи мындай. Ошондо майында намек менен берипчи, сизге иш козгоп коюшубуз керек. Ал коркутканың бизге өтпөйт. Кыргыз элине өтпөйт андай нерсечи. Куда калат ошол күн келет. Куда калат ушул Садыр Жапаров камалат, Акылбек Жапаров калат, Ташиев камалат, Зулушев камалат, Талант Мамытов калат. Ушул азыркы кылып аткан мыйзамсыз аракеттери куда калат. Биз юридический жактан доказать этип, буларга саясий маанайда заказдар азыркы отурган жигиттерибиз тугандар. Куда каласа чыгат. Куда каласа чыкса, мен ушуларга 100% гарантиялап ошол саясий маанайда отурушту ушул жигиттер. Күнөөсү жок отурат тугандар. Бул ошого берген заказ ушул Ташиев, ошол Садыр Жапаров ким заказ берсе, саясий маанайда каматкандар. Бардыгы жоопкерчиликке тартылат тугандар. Биз эскертип кетебиз. Биз бул кетиште тугандар, бул кетиште. Мен азыр 30 жылдан бери мигрант болсок тугандар, менин балам мигрант болот. Менин неберем мигрант болот. Себеби кайдыгерчилик деген нерсе бар туган биздер. Бизде ак менен караны айырмалабай калдык тугандар. Адал менен арам да айырмалабай калдык. ОПГнын мындай айтканда кылмышкер Райым миллион камалат деген адам Садыр Жапаров мисалы. Райым миллион камалат, ишене бергиле деген адам кече тойдо Райым миллион тойдо Ташиев менен бир столдо отуруп алыптыр, бирок тойдо жүрөт тугандар. Кандай болсун бул нерсе? Эмелеси. Ошол булар кыргыз элинин башын айландырып, сценарий кылып, Райым ака ким отуруп бербесеңиз болбойт. Анан ушу Райым акага сурап кететинде 2 миллиардты сиз кустуңуз, ошо акчаны кимдин чөнтөгүнө кустуңуз? Бул мыйзамсыз болуп калды. Ошо кускан акчаңыз бюджетке түшпөптүр, Райым ака. Ачык айтайын, кийинки келген бийлик азыркы мыйзамсыз кусуп, чөнтөккө кустуруп алгандар жоопкерчиликке тартылат. Иш козголот тугандар. Себеби бюджеттин элдин ырыскысы, бул деген элдин ырыскысын урдаган чиновниктер бул өтө оор кылмышка келет тугандар. Бул биз лох эмеспиз да. Же биз маңкурт эмеспиз кыргыз эли.
Mankurt bolsak aytıp kılam. Biz unчукпай кала берели. Mankurt emес. Men çakırıp ketetilen Kırgız eli. Talap kılalı. Mыйзамсыздардын кетишин talap kılıp, impeachment жарыялап туруp, ошол Садыр Жапаровдун канча калган мөөнөтү болсо ошону отуруш керек. Бул Садыр Жапаровдун мөөнөтү 2025-жылы 5-сентябрда түгөнмөк экен туугандар. Ошолго чейин отуруш керек. Анан мыйзамсыз өздөрүн актатты го туугандар. Ошол сотторго да жоопкерчиликти карап коюшубуз керек туугандар. Себеби атып салганда да актабаш керек болчу. Себеби жогорку соттун өкүмү чыккан туугандар. Анан бийликке келгенде өзүн актатып, башкаларын актатып жүргөн бул туура эмес туугандар. Бул туура эмес. Бизде мыйзамдуулук таласына киришибиз керек туугандар. Мыйзамдуулук таласына киргенден кийин ошондо тартип, закон орношот. Анан ошого окшогон аферистер, мошенниктер, элди алдаган жуликтер, Садыр Жапаров, Ташиев, мен буларга айтып кетем. Ошо Үмүталиев Нурелеске ишти козгодон көрү Акаевди камабай элеңер, кудуретиңер жетсе. Акаевди камап көрбөй элеңер. Рай миллионду камап көрбөй элеңер, кудуретиңер жетсе. Жок, буларга кудурети жетпейт камаган. Себеби булардын тамагы ошол эле Жээнбеков, ошол эле Рай миллион, ошол эле Коля Кыргыз, мына айтканда вор закон деп коет экен, ошол Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, Ташиев булардын табагы бир туугандар. Булар элдин көзүн боеп туруп эле баягы мен айткан 400 семья, ошол 400 семьянын ичинде ушулар да бар туугандар. Ошол бири-биринин бийликти берип эле, бири-бирин алдап эле, Кыргыз элин алдап эле жүрүшөт туугандар. Биз чыныгы элдик бийлик келет десек туугандар, таза инсандарды биз электен өткөзүп алып чыгышыбыз керек дагы. Кыргыз мамлекетин оңдоп кете турган жигиттерди апарып отургузалы. Жок дегенде алфавитти жаттаган жакшы, планшетти карабай окуган, жок дегенде ошону так окуган адам болсунчу туугандар, жок дегенде. Өз оюн мына жүрөгүнөн айткан жигитти апаралды ошол жерге, президенттикке туугандар. Ошонтпейлби туугандар, а? Анан кийин мына азыр бир мамлекет биз менен тең ата сүйлөшпөй калды туугандар. Себеби эмнеде? Себеби бизде түрмөдө отурган зектап келип алдык туугандар, мыйзамсыз. Ошон үчүн азыр бир мамлекет биз менен тең атада сүйлөшкүсү келбейт. Мына азыр мына Россия жергесинде Өзбекстан менен Тажикстан республикасына 150 миңден мигранттарына баягы амнистия берди. Баягы нарушениясы бар, чёрный спискке кирген адам. А Кыргызстанга эчтеке жок туугандар. Өзүңүздөр бе. Мурда мына өзүңүздөр билгендер мына мыйзамсыз бийлик келгиче Кыргызстан, Россияда жүргөн жердештерибиз, Москва шаарында жүргөн жердештерге 1 милиция кыңк дебет болчу. Кыргыз паспортун көргөндө унчукпай кое берет болчу. Азыр эмне болуп калды? Азыр Кыргыз паспортун көргөндө тууганда немецти көргөндөй болуп калды. Себеби ошол биздин мыйзамсыз бийлик саясатты туура эмес жүргүзүп атат туугандар. Тышкы саясатты түшүнбөйт туугандар. Тышкы саясатты түшүнбөш үчүн ички саясаттын аталасын чыгарды туугандар. Анан эмнени күтөлү булардан? Эмнени күтүп атабыз? Мен ушул суроо жаралып туугандар. Ушулардан эмнени күтөлү? Букадан сүт чыгарганын күттүк туугандар. Эшек жедиргенин күттүк туурабы, этин жедирген. Дагы эмнени күтөлү? Мына парламентте отурган бир 50ге жакын адам дагы эле ошолор депутаттыкка кетип атат туугандар. Өзгөрүү болгон жок туугандар. 5-октябрда болгон ошол жердеги окуяда Үмүт деген жигиттин үмүтү акталган жок. Элдин үмүтү акталган жок туугандар. Анан каяктагы адилеттүүлүктү сүйлөйбүз туугандар. Адилеттүүлүк болсо туугандар, мына окшогон жаш активисттер камалбайт болчу. Мына отурат, жөн эле отурат. Кылмышы жок эле отурат туугандар. А чыныгы кылмышкерлер резиденцияда ак үйдө тосуп, резиденцияда тосушуп, ак үйдүн 7-этажында отурушат, чыныгы кылмышкерлер. Анан каяктагы адилеттүүлүк болот туугандар. Ким ошону адилеттүүлүк болот деди? Мисалы мен билбейм, адилеттүүлүк болгон эмес, болбойт да. Себеби бул илгертен болуп келген туугандар. Биз качан гана президентти таза инсанды алып келбегиче туугандар, ушул көч жүрө берет туугандар. Бул эмне үчүн? Булар түрмөдөн мыйзамсыз чыккандан кийин түрмөдөн алып чыккандан кийин булар келишимди барып Жээнбеков менен түзүп жүрүшөт туугандар. Келишимге булар Жээнбековго 100% гарантия берет, сен экс макамды аласың, бийликти бересиң деп. Ошо келишим менен барышып,
бийликти алгандан кийин туугандар, ана туугандар, эмнени көрүп аткан? Азыркы учур туугандар. Же завод курулбады, же бир фабрика курулбады Кыргызстанда. Эми билбейм, жашоо кандай болот экен. Кыргыз эли 30 жылдан бери канын ичиртип келди эле, 31-жылы деле ичирип атасыңар туугандар. Мына чыныгы кылмышкерлер азыр бирөөсү мыйзамсыз президент, бирөөсү мыйзамсыз премьер-министр кылды. Мына Акылбек Жапаров жөнүндө айтып кетейин. Акылбек Жапаров Хиппик деген программа бар эле, Бакиевдин малында 2006-жылы туугандар. Ошол программага киргизип, Кыргызстанды заложникке калтырып коён деген, мындай айтканда, залогко калтырып коён деген. Ачык эле айтайын. Баягы тышкы карызды кутулабыз деп, ошо Хиппик программасына киребиз деп Бакиевди ынандырган ушул киши болот туугандар. Бул киши Кыргыз элине жакшылык кылган эмес, биринчиден. 2010-жылы өзүңүздөр билгендей Талас жергесинде Конгантиев барган. Ошол жерде эл чыгып Конгантиевди сабаганда, ушул Акылбек Жапаров аял кишинин кийимин кийип Талас элинен качып чыккан туугандар. Ачык айтайын. Ушул акмак туугандар, ушул акмак былтыркы 5-октябрдан кийин Садыр Жапаровдун помощниги болуп жүрүп, Султанбеков деген жигит бар эле, СДБКдан, по-моему. Ошол жигитти сөгүп, мындай аброюна шек келтирип, бирөөнүн канчыктары деп обзывать эткен ушул адам болот туугандар. Эми ушул кишиден эмнени күтөлүп туугандар? Азыр айтып атат, 298 миллиардтан 400 миллиардка бюджетти көтөрөбүз деп туугандар. Өзү биздин бюджетибиз 290 миллиард бекен туугандар. Бир жакшына эсептеп чыкпайсыңарбы? Бардыгын элди манкурттап ойлойт окшойт буларчы. Булардын сөзү туугандар. Бирөөсү айтып атат, 1 жыл убакыт бергиле, Куда кааласа жакшы болот деле, 1 жыл эмес, 2 ай, 3 ай, 5 ай, 1 жылы да өтүп туугандар. Өзгөрүү жок. Эми азыр кече сурап атат Акылбек Жапаровга, мен өзүм карайм, өзүм көзөмөлдөм, кыла албасанан чара көрдүм, колдон убакыт бергиле. Эми бул экинчисине да Акыл Жапаровго да убакыт бериш керек. Убакыт берилбейт, даяр келиш керек туугандар. Элдин түйшүгүн көтөрөм деген адам даяр келиш керек. Анан кийин убакыт бергиле. Толук кандуу ишке кирише элекмин. Райым миллион камалат деп камалбай. Ушундай нерселер туугандар. Бул деген сөз эми билбейм эми. Бул киши эми кече бир популист сөздөрү менен көп сөздөрдү элге убада берди. Бирөөсү аткарылган жок. Аткарылбайт да туугандар. Аткаргысы да келбейт. Ел караңгы болуп калды туугандар. Бул мошенниктердин ордуна кое турган ер азаматтар коркуп жүрөт туугандар. Ачык ер азаматтарды түрмөдө карматат. Ушуларга кылмышкерлерге каршы чыккан жигиттер азыр иш козголуп, түрмөдө отурган жигиттер. Мына мен эсептеп кеткен жигиттер. Кимдер? Жеңиш Молдокматов күнөөсү жок. Тилекмат Куренов күнөөсү жок. Максат Касенов күнөөсү жок. Орозайым Нарматова көзүңүздөр билесиздер. Мына Орозайым Нарматованын аркасында эли бар экен туугандар. Мына мен сиздерге ачык эле айтып кетейин. Эли бар экен, Ороза Нарматованы биз түрмөгө тыктырбадык. Мен ачык эле айтып кетейин бетинечи. Биз ошончолук чызылдабаганда Орозайым Нарматовандагы кечеги Тилекмат Куреновго окшотуп кимеле берке Максат Касеновке Жеңиш Молдокматов ошо камамак туугандар. Биз чырылдаган үчүн Орозайым Нарматованы унчукпай баягы кылмышкер деп атты эле биринчи очередде, анан күбө катары кабыл алып койду кийин. Себеби аэропорттон тоосуп Бишкекке чейин машинада алып барып, ошол нерсе туурабы? Жок, туура эмес туугандар. Эми азыр силердин балдарыңардын аркасынан келип атат. Эртең балдарыңар ошо бийликке, мыйзамсыз бийликке сын пикир айткыла, туура эмес сөздү айтып койдуңар, болду, всё, сын пикир түрмөгө барып отургузмай. Ошо адатка айланып атат туугандар. Ошо адат айланбай кетиш үчүн туугандар, биз кыргыз эли буга жол бербешибиз керек. Тилекмат менен Тилекмат, Жеңиш, Максаттарга талап кылып боштондукту талап кылышыбыз керек. Бессрочный митингди жарыялашыбыз керек туугандар. Садыр Жапаровга импичмент, Акылбек Жапаровга отставка,
ГКМнын төрагасына отставка, ушул азыркы министр кабинеттин баарына отставка талап кылышыбыз керек. Биз жаңы бийлик келиш керек, иллюстрация болуш керек туугандар. Эскилерди көрдүк туугандар. Эскилер ошол эле эшек боюнча калып туруп туугандар. Ошон үчүн кайдыгерчилигибизди токтотолу туугандар. Ушул кайдыгер деп жүрүп, баланын ырыскысы, неберенин ырыскысы, жаш мундардын ырыскылары жээлип, толонуп, сатылып, бизге ботокосун чыгарган мамлекетти булар тапшырып качып кетишет туугандар. Кеч боло элек ошону ойлонот туугандар. Туугандар, менде эфирге киргендер көп экен. Богзат фейк дейт. Богзат ишти кимге козгош керек туугандар? Мына фейктерге козгош керек. Мына мисалы Садыр Жапаровдун бир тарапташы бар, Бекзат деген. Ошол адамга ишти козгоп камаса, мыйзамдуулук орнолот туугандар. Бакай деген бар бир жигит. Ону камаса ошондо мыйзамдуулук орнолот туугандар. Мына дагы ким бар? Мына Москва шаарында да бир чипик жүрөт, Касянов деген. Аты ким эле? Бактар Касянов деген. Ушуга окшогон кылмышкерлер камалганда мыйзамдуулук орнолот туугандар. Ага чейин ошентип жүрө беребиз. Ерлан Бекжанов, мал сен колуңан эчтеке таан дейт. Ерлан, ол сен жеке оюң, мисалы. Сен мени көрө элексиң, көргөндө ушул лицого айта аласың ушундай. Көзмө көз турганда ушул сөздөрдү айта аласыңбы, инем? Мындай жакшына болсоң кам. Эмне кылабыз туугандар? Болбосо бир эле, эки эле жолубуз бар туугандар. Бул бийликти талап кылып кетириш керек, болбосо ушул бийликке чыдап жашаш керек. Ачка жашаш керек. Ачкачылык болот, свет жок болот. Мына Бишкек шаарында свет жок экен туугандар. Кыргызстандын центри, Кыргызстандын борбору. Ошол жерде свет жок болгондон башка аймактарда айтпай эле коюн, Баткен, Лейлек, Жалал Абад, Нарын, Ысыкөл, Таластарды айтпай эле коюн туугандар. Кышка даярдык эмес туугандар. Ушундай да болобу, ушундай мамлекетте болобу. Кышка Кыргызстан мамлекети кышка даяр эмес экен туугандар. Би кечеги сессияда көрүп отурдум туугандар. Ошо бир комитеттин жыйыны болуп аткан экен. Айта албайбыз, канча сомдон алганыбызды секрет дейт. Түркменистандан канча алып атканы, канча сомдон алып атканы секрет эмес туугандар. Элге мындай открытый информация болуш керек да туугандар. Биз билишибиз керек да, эмне үчүн канча, кимден канча, светти канчадан алып аткан. Эмне үчүн биздин Токтогул суубузда суу аз, эмне үчүн сатып берди сууларыбызды. Суунун башында турган эл суусуз калды деген бул уят болот туугандар. Суунун баары бизде туугандар. Мөңгүлөрдүн баардыгы бизде туугандар. Анан кийин каяктагы нерсени айтабыз, айткылачы. Адилеттүүлүктү орнотпойлу туугандар. Бир биргеликти ынтымакка келип, ушу мошенниктеги мен сиз баардыгыбыз айтсак, импичмент Садыр Жапаров кетсин, азыркы мыйзамсыз бийликтин баардыгы состав, министр кабинети баардыгы кетсин десек туугандар, айласы жок калат, кетет туугандар. Айласы жок кетет туугандар. Булар тырмышып отурамды да, жок. Миң тырмышса да кетет, бийликтен кетет туугандар. Себеби элди алдаган жакшылык алып келбейт. Элди алдап жүрүп, ушул акыбалда жүрөбүз. Кыргызстан мамлекетинен 1,5 миллион эл сыртта жүрөт экен туугандар. Мигрант болуп туугандар. 1,5 миллион эл сыртта. Россия, Европада, Кореяда, Дубайда, Америкада. Ошолордун баардык мигранттарды мен чакырып кетет элем туугандар. Келгиле. Арстандар кайталы туугандар. Арстандар сыртта жүрүп, шакалдар арстанын өзүн арстан сезип калышты туугандар. Мен ушу Ташиевди да чакырып кетет элем. Ушу Москва жергесине келгенде мен лично ушу Садыр Жапаров менен жолугат элем. На лицо. Бетин айтат болот. Мен бул Садыр Жапаровдун поштасынан да жазат эме. Элди кыйнабай кетип калчы, сыйың барды деп. Мен дагы азырда чакырып кетем. Сыйың барды кетип кал. Кийин кеч боло электе. Сыйың барды, элди кыйнабай кет Садыр Жапаров. Азыркы сенин командаң билимсиздер, букадан сүт алгандар бирөөсү да жарабайт туугандар. Бирөөсү жарабайт. Бирок именно ошол бийликти мыйзамсыз басып келген жоопкерчилиги тартылат. Жоопкерчиликке тартыласыңар баарыбызчы. Качып кутулбайсыңар. Биз силерге окшоп чөнтөккө кустурбайбыз.
Biz çöntökö kusturabız. Biz kakırtabız tuğanlar. Konfiskasiya imущества. Bolgon baylığını mamleketke ötöt. Anan azı mıйзамсыз kusup, çöntökö kusup koygonlar işi baştan tergelep tuğanlar. Mına şonu aytıp keteyim. Okuayım namaz, okuayım. Okuayım namaz, okup жүргөнмүн убагында, бирок азыр убакта okuayım. Mına yerde Adil Malabek жазады, бузуку болбогула иштеп эле атат го. Көрсөтчү мага. Adil Malabek иштеген нерсеси мага көрсөт. Душа кричит дейт. Только мадумар, душа кричит. Evet, esas andan göre işte Moskva'da. Anana, nerede Erlan Bekcan'ın? Ben işte öyle cürüm tuğan. Yukan. Day. Kırgızistan'ın geleceğinde oylandırış ketti. Sizlerge okşap men manqot emesmin da tura. Je kul emesmin. Men bolgon oyumda aytып otam. Jeke pikirim ayt, içinde sın pikirim aytып otam. Men bu dünyoga uşular üçün men migrant bolup жүрөм misalçı. Uşu akmaklar üçün 30 yıldan beri uşu akmaklar bizni migrant kıldı. Акаевтан баштап, азыркы Садыр Жапаровга чейин ушул акмактар күнөөлүү, биздин сыртта жүргөнүбүзгө ушул акмактар күнөөлүү. Мен башка эч кимди күнөөлөбөйм. Аман көтүңдү. Аман Кайбуканов, эми сен кыстыра турган сен эмес да мен турабы? Кел болсо кыстырып көрөбүз, кимди кыстырат экен. Келбейсизби? Москвада болсоң кел жолугалы. Сүйлөшөлү. Ким кыстырып коет экен. Эми бул туугандар, мындай да сиздерге айтып кеткеним, качанкыга чейин ушундай жашоону Кыргызда бир жыргасынчы анан туугандар, Кыргыздагы бир өз жеринде жашасынчы туугандар, ошо өз мөңгүсүн иштетсинчи, өз алтын өзү эле иштетсинчи туугандар, ар кимге бир жадандыгы Biz de kaytalıçı şu sırttan жүрген migrantar kaytalıçı çardayıp Kırgızstanda bala çakan canında yaşayılıçı tuğanlar. Uşuntu ömür boyu migrant bol yürüyoruz mu tuğanlar? Emni üçün bular bizdin akçağızdı urdaşış gerek. Bizdin ırıskığızdı urdaşış gerek. Oşoğum nege yol veririz tuğanlar? Bizge sözlerdi uvadalardı bir adat bir öse atkarılgan yok. Elde aldı odat. Emni üçün biz aldanışımız gerek tuğanlar. Oşo sorunu verdin mi? Balıkçı toң ne dedi? Ойлонолу туғандар, ойлонолу. Sen migrant bolsоң, балаң да migrant болот. Ушул бийлик турса, азыр турса, ушул кетиште көч уланса туғандар, балаң да migrant болот, неберең да migrant болот. Баягы сигандарга окшоп калабыз туғандар. Сигандардын мамлекеттик бийлиги жок го эч жерде, ушуларга окшоп калабыз. Her memleketlerde siganlar okşop yaşayız. Kayırda kursağız, toksa o şeyde cırgap, çardayıp yürüyoruz. Bizim ordumuzda şakallar, Kırgızistan'da şakallar bütçette urda vatat. Bizdin akça. O şöyle Sadır Japarov'da, Taşiyev'da, Akılbek Japarov'da bizdin akçaga, o şol yerde biz nanimat etken akça, biz bergen akçaga çardayıp yürüyüşüptü onu. Menin çöntöğümden ketken, senin çöntöğünden ketken akçaga azır özüzge oşol svet basın özüzge төлөтөт, kımbatlatып tuğanlar. Bul ayt otpayбы azır, oşo 298 milyardты 400 milyardka büdjetти көтөрөдү. Oşo akçаны bizden sığıp çıgarat tuğanlar, kayaktan çıgarat ele başka. Je investisiya kelbese Kırgızstanda, kayaktan çıgarat. Kelbet dagы, себеби мыйзамсыз ажон түрмөдө отурган адам. Буга гарантия жок. Ошон үчүн Тажикстан Республикасы Рахман Кыргызстанга кирип келди, басып кирип келди. Соронбайдын убагында башталган иштерге Садыр ал болуп келген. Мен айтайын, Соронбай менен Садыр Жапаров экөө бир туугандар. Мына ачыгар айтайын, экөө бир адам. Булар экөө кемеде бирге турат. Азыр Жээнбеков же Садыр Жапаров чөксө, кеме чөксө, өкөтөн камалат тугандар.
Жылдыз эже рахмат. Эми бар экен Жылдыз эже. Мына Баткендеги бала азыр Баткендеги бала Нурелес бар экен туугандар. Кыргызстанда бизге окшогон чынчыл, адилеттүү сүйлөгөн, туура сүйлөгөндөр бар экен. Акты каралан айрылган. Мына түрмөдө отурушат. Бар экен Тилекмет Куронов Жылдыз эже, Жеңиш Молдокматов, Максат Каны. Ошо жигиттер ушул бийликке сын пикир айткан үчүн эле отурат туугандар. Ал ошол эле, ошону башка эчтеке. Эми аны Нурелеске уголовный дело коюп, ушуну камаганга аракет кылышат. Биз кыргыз эли ынтымакка келип ушу балдарды эми революция болот, болбой койбойт. Революция болот. Кыргызстан 4-нчы революцияны көтөрөт, 5-нчы революцияны көтөрөт, 6-нчы революцияны көтөрөт туугандар. Мен сиздерге ачык айтайын. Болот. Элдин үмүтү өчтү. Лампочка күйбөй калды туугандар. Лампочка китайский болуп калды. Лампочкасы кичине аферистирак экен, кичине жулирак экен. Элди алдаганы жакшы көрөт экен, дос өкөтчү. Siz kaçan gelesiz mekengeri Robin Hood bolup beribeysiz belgedi. Эми мен барганы менен, мен барсам революция болуп кетсечи. Ошо революция болбой турсун деп барбай турам да. Мен барсам революция болот туугандар. Ошону айтып коеюн. Ойлонолу туугандар. Жакшылыкка алып келбейт мына. 1 жылда кылган жыйынтыгын. Отчет жок, 100 күндүк отчетта болгон жок. Болбойт дагы. Эл менен эсептешпей калды. Мына эртеңки парламент шайлоого 28 октябрда Москва шаарында 700 миңге жакын адам бар. 5 эле избирательный участок ачылды туугандар. Ачылат экен. 700 миңге жакын адам бар. Москва шаарында иштеп жүргөн 700 миңге жарандар бар туугандар. Анан каяктагы адилеттүү шайлоо болот деп атасың. Булар коркушат. Жердеги мигранттар шайлоого катышса, буларды тандабайт да билет. Ошон үчүн мурдагы бийлик окшотуп эле эптеле бир 15-20 миң адамды катыштырып коюп эле алдап, элди алдап жүрөт. Ойлонолу туугандар, ойлонуп, жакшы ойлонуп көрөлү. Бул күндөрдө өтөт туугандар. Бул күндөрдө өтөт. Ол жигиттер да чыгат түрмөдөн. Кудай кааласа түрмөдөн чыгат. Анан ушулардын түрмөгө отурган жигиттер саясатта жылдызды күйөт туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Ошондо жылдызды күйгөн маалда туугандар, азыркы пакта коюп жүргөндөр жылдызды күйгөн жаш жигиттерге пакта кое башташат туугандар. Не дейт, колуңан келбей долоң, не дейт? Ерлан, туура жазышты үйрөнчү, мүкам. Туура жазышты үйрөнбөйсүңбү? Ай, мүкам, ушундай Ерлан, Москвада болсоң, келип мен бетиме келип айт ушу сөздөрүнүчү. Эркекче болот, буягычы. Менин эфиримде Нурлан деген байке жүрөт. Азыр кошконго аракет кылам. Ошол байкебиз Максат Касеновдун жанында жүргөн байке эле. Ошону кошконго аракет кылачы. Ойлонолу туугандар. Мына көрүп, бүгүн Ташиев камчакабыз. Токчакабыз бүгүн депутаттарды коркутуп жылына бир жолу тойго барса мени көрө албайт аса. Ай аман эле болсун чайга акаларымчы. Тынчылык болот. Качан кайдыгер карабаганда, адилеттүүлүк орнолгондо тынчылык болот. Ага чейин ушинтип ачкан, дефицит, бензиндин баасы кымбат, ушинтип эле баягы эптемей жашоо боло берет да. Sen kimsin gelip çıgargıday men debe жүрчү. Men деп сүйлөгөн жерим жок биринчиден. Men бара турган болсом dedim.
Revolüsiya olup ketmesin de onun. Просто oşo söz aytdım Adil. Sen sözgө түшүнсөң bilesin. Moskvada dakansalar var mı? Moskvada var dakansalar. Bayağında Moskvada bayağı dakansalar var. Hem жүрөгү koyanekler. Moskvada dakansalar koyanek bardığıçı. Anan bizde bilesin de үйde batır jodo yok. Sırttan жүргөндө batır bola alбай kalsın. Bizde jalan koyanekler. Evet, Bekcan gir efirge, söylüşürüm de. Bekcan bile, erkek bolsan çık mı efirimde, gözümde. Erkek söylüşür, efirde oturup al. Dokun jeter eken söylüyorum. Nasıl atlayın oldu. Şunday tuğandı. Benim efirimde oturgan internet batırları bunday söyleş olmayı tuğan. Zalan ele beğendi. Koyun cüröktür tuğan. Havasını okşunun, koyun cüröktür. Havası koyun cürök degen nemne de, Batkende agresiyalı girip gelip eki gün Bişkekte birliği maldırıp koyun dep жатпады öyle. Oşonda 44 jarаны saktap kalsak bolat bolчу. Oşonda 44 jarаны saktap kalat elek bunu. Bирок ага барган жок. Бул коркуп туруп алды бийлиги мaldırып депчи. А досу Европада жүргөн. Ташип. Ал келгиче 44 жараныбыздан айрылып калдык. Анан ошол 44 жаранга жоопкерчилик эч ким албай, эч бир чиновник тартылбагандан каякта адилеттүүлүк болот. Ошо 44 жаранын 40 чыкпай туруп, мыйзамсыз ажоңоруп барып, Рахманга колун өбөп келди. Каяктагы адилеттүүлүк болот. Ерлан кирбейсиңби? Ne oldu? Ерлан деген жүрөт. Ne oldu İlkan? Ерлан кирбейсиңби да? Onları da ben ne деп коет. Hem bilesиң, hem özüңөр түшүнөсүң тугандар. Булар өздөрүнүн көлөкөсүн өздөрү коркуп атат тугандар. Азыркы учурда мен сиздерге айтып кетейин тугандар. Өздөрүнүн көлөкөсүн өздөрү. Себеби бул өздөрү бийликке баскынчылык менен келди да. Эми ойлоп атат бирөөлөр келип дагы басып алсын. Бийлиңер өзүңөргө эле насип этсин, мындай мыйзамсыз бийлиңерчи. Биз кыргыз эли адал бийлик тап келебиз. Таза адам тап келебиз. Силерге окшогон мошенниктер тап келбейбиз. Ошондон сүйлөшөбүз. Ошо таза инсан келсе, азыркы кылган кылмышыңарды жоопкерчиликке тартыласыңар ошондочу. Азыркы бийлиңер бизге кереги жок. Азыркы режимиңер өзүңөргө эле насип этсин. Көрөбүз ошондо. Ошондо азыркы окшоп тил жулап экен. Депутаттарды ошондо коркуталап экен, ошондо сүйлөй алабы экен. Эсибизде бар да, Ташиевде эсибизде бар да, Атамбаев маалында камалып, Атамбаевга кат жазып, керек болсо садырды кидала кылып түрмөдө. Атамбаевга кат жазып, не деп жазган билесиздерби? Мени кечирип коюңуз деп. Мен ит менен кеттим деп. Психбольницага барып учетко туруп, ошол жак менен чыгып кетейин, мага уруксат бериңиз деп. Анан эми азыр бийликке келгенден, бийликке келип мен эле батыр болуп элем да, сен азыр бийлик жок маалда батыр болуш керек да тугандар. Өз учунда айтып калыш керек. Мен жеке жашоосун алышпайм, бирок саясатта кетирген кемчиликтерин айтып атам. Бизде кош бийлик болуп калды. Садыр Жапаров менен Ташиев башкарып калды. ГКМБдын төрагасы мамлекетте эмне болуп аткан нерселерди отчет берип калды. ГКМБ эмне иш алыш керек? ГКМБ баягы агенттерди кармаш керек. Бизде жүргөн агенттер башка мамлекеттин агенттерин кармаш керек. Ал не болот? Ал президенттин ордуна жооп берип, отчет берип атат. Уят эмеспи? Кандай деген нерсе болсун? Эми аз келгенде азыр ГКМБдын төрагасы ошо вице-премьер-министр болуп атат. Бул өз милдетин биринчи аткарып алсынчы, ГКМБдагы коюлган милдетин аткарсын тугандар. Анан вице-премьер-министр кылса болот. Кыргызстанда иш жумушу жок болуп атат, аяктагы адистерди апарып отургузуп атат. Адистерди карап көрсөң, баягы Жумакадыров деген жокпу, баягы коргошууну ойлоп тапкан Садыр Абакөзү. Эми ошондой адистер болсо Кыргызстан каякта өнүгөт туган. Сүттөн, букадан сүт чыгарып жүрсө, апасы, атасы, буканын апасы, атасы, анан баласы болуп жүрсө, ошолордон сүт алып жүрсө туган. Анан каякта өнүгүү болот туган. Өнүгүү болбойт туган.
Biz hazır 1 yıl kütsek dele oşol, 2 yıl kütsek dele oşol, 3 yıl kütsek dele oşol, 4 yıl kütsek dele oşol, 5 yıl kütsek dele uşul ahval boldu. Özgörü bolboyt. Açık aytan, bolgon emes, bolboyt tagy. Boluşu mümkün uşular bayış gerek boldu. Uşul can jokörleri, uşulardын pat halimleri bayış gerek boldu. Baldары bayış gerek, ülkeler bayış gerek. Kudalar bayış gerek. Biz oşoga ruhsat berip turgan kaydıga kaba bilgen eldi. Men любой жерде сүйлөгөм, сүйлөй берем. Менин оозумду эч ким жаап алган эмес. Өмүр Эмилбеков. Себеби мен силерге окшоп пакта койбойм. Силерге окшоп мен пактаны койгону үйрөнгөн эмесмин. Мен кемчиликтерин айтып атамбы? Болуп атабы ошол нерсе. Мен факты менен өздөрүнө эле айтып атам. Тарыхты айтып коюп атам. Же Аван камалган эмеспи? 2 жол камалып чыккан. Туурабы? Же белки Ташакен камалган эмеспи? Камалган да экөө тең түрмөдө отурган. Ерлан, bunu az sen жазып атпайсың азыр ушундай сөздөрдүчү. Ерлан, эфирге кир. Sen докажи, что мен ошондой адам экенин сен докажи. Эфирге кирип атпайсыңбы сенчи? Бир эфирге чыгып сүйлөшчү менен мындай. Барбашев Саамбек, эмис Барбашев сенчи мени муздай берип же чарчабадың сенчи. Барбашев, сага окшогон Сагынбек, сага окшогон чумолордон мен муз алып калсам, ондо билбейм аны. Göçünde эми муздан, мен сенин салдыр абаңы тоготпогон, же Ташакан тоготпогон адам болсом, анан сага муз алып калам. Айтчы. Мен кемчиликтерин айтып атам, кылган катачылыктарын айтып атам. Эл кыйналып атат, эл ачка калып атат, эл светсиз калып атат, эл суусуз калып атат, тарифтердин баасы көтөрүлүп атат. Ошону айтып койсом жаманбы? Кыйын экен светти берсин анда убагында. Өз убагында светке өчүрбөсүн, суларыңызды сатпасын, 44 жаранды тирилтип койсун болот. Анан эмне сүйлөйт? Азыр кирип алып мен эфиримде отуруп алып, бул жүзүнө жазган. Сен андан көрүш абаңа. Түшүнө киресиң. Мен кечегенде менин 3 поштам, 3 аккаунтум Facebook'ta блок кылышты туган. 3 аккаунтумду. Себеби мен Садыр Жапаровга поштасына кат жөнөттүм. Садыр Жапаров, ооба, сыйыңда бар, кетип калды. Мен мында жолукканда деле айтып калдым. Мындай эми эркек болуп раз келип калсам да, охранасы жок, мындай келсе мен бетине деле айтмак. Анан булар өздөрү жүрө албайт да туган. Булар коркот өздөрү жүргөндөн туган. Бизде эмне карапайым элде бизде байлык жок, бизде терет нечи бар. Мен байлыгым жок болсо, иштекем жок болсо, мага мен буларда айткылачы. Булар акчаны, байлыкты көбөйтүп алышты. Эми булар бийликтен кете турган болсо, түрмөгө барышат тугандар. Булар ачык айтайын, түрмөнү көрүшкөн өздөрүнүн үйүнө барат, родной хатасына барат тугандар. Мен силерге ишене бергиле ошол нерсени. Ошол күн келет, ошо айткан эфиримде айтылган сөздөрдү эстеп калгыла, же жаттап каласыңарбы, же сохранить этип каласыңар. Ошо видеолорун кийин көрөсүңөр. Мен ачык айтып кетейин, ошо видеолорун кийин ошо мошенниктер түрмөгө отурганда бийликтен кетет да, отурганда анан ошондой айтасыңар, ушу бала туура айткан экен депчи. Бакай депутат болсо, эми ар бир жарандын укугу болсун. Эми адистер ошо деңгээлге чыгып аткандай болду. Бакырчак мисалы депутаттыкка кетип атыптыр эми. Мына азыр парламентке ити деле, пити деле кетип атат. Ачык эле айтайын тугандар. Конченый деле кетип атат, жулеги деле кетип атат, мошенники деле кетип атат. Короче, мындай айтканда аталат. Мен акылдуу адам болсо бул парламентке барбайт болчу эч ким. Лучше катышпаган жакшы да. Андай десең, бул өздөрүнүн арстандар барбаса, булар шакалдар өздөрүнүн арстан чечип калат экен. Жакында арада тугандар, мына мигранттардан жакшы. Салам алейкум, жок билимим бар. Ооба, заочный күткөнмүн. Заочный күткөнмүн тугандар. Заочный юридический деп күткөнмүн тугандар. Ошол эле биздин Ошто мен иштеп жүргөнмүн. Ошол эле мэрияда, аймактык кеңештерде иштегенмин тугандар. Бул системада тугандар
оңбойт. Качан гана бийликке таза инсан келбесе туугандар, баягы мэриядан, баягы айыл өкмөттөрдө баардык коррупция ошол жерден башталат. Себеби коррупцияны кантип жеңиш керек туугандар. Коррупцияны эл башчысы акчаны албаш керек. Ошондо коррупция жеңилет. Коррупцияны мен сиздерге айтайын, бир жумада коррупцияны жок кылып койсо болот туугандар. Бир жумада. Бир жумада азыркы мыйзамсыз бийлик келгенден бери коррупция bir 15-20 esege көбөйдү кайта. Наоборот көбөйдү туугандар. Коррупциячы. Себеби булар кусунду акчаларды чөнтөк уруп койду, бул да коррупцияга кирет туугандар. Себеби элдин ырыскысын урдап коюшту. Sen ekинчи Арслан Алайдын. Арслан Алайды сен Садыр Жапаровка салыштырмалуу же Ташиевке салыштырмалуу. Мен Арслан Алайды сыйлайм. Себеби ал элди алдаган жери жок. Элди алдап акысын жеген жери жок, мисалычы. Эми ооба өзүн Кудай сезип атат. Бирок зато Садыр Жапаровго окшоп же Ташиевке окшоп элдин канын ичип алдап чардаңдаган жок да туугандар, туурабы? Ол элге жакшылык кылам деп эле жүрөт ал кишичи. Кошулчу Сагынбек, бул Сагынбек кошулбайт да, бул фейк да, булчу кошоюн десемчи. Кошулбайт да бул Сагынбек. Бул Барбашев илгерки да. Илгер. Түркияда жүрсө керек эле бул Барбашев. Ойлонолу туугандар, ойлонбосок мына көрдүңүздөр. Жакынкы арада парламентке туугандар, Кудай кааласа мигранттардан барат, депутат болуп барышат, ошолор ушулардын чачын алат туугандар. Мен ишене берем. Ошо парламентке келип калса ошо жигиттер. Мен 1-2-3 4-өнү 5-өнү билем да. Сыртта жүрүшүп, өтө таттуу, тажрыйбасы мол, такталган тажрыйбалар, мындай айтканда, суукка күйгөн, отко күйгөн, өтө чыдамы, бул жашоо мигрантты жашоо ошондой да. Ошол адамдар депутат болуп калса, ар бириңердин чачын алат. Мына көрдүңөрбү? Мына отклонение кылып коет. Бул Барбашев деген Алтынбек Турсунбаев деп. Эми буларга көңүл бурбайса койсоңор болот деле, буларгачы. Булар эфирге да чыга албайт. Булар үйдө батыр. Үйдө батырдагы мындай элди эмне деп алды? Райбүлөн камалат. Кумтор улутташтырылат. Кумтордо алтын калбай калды. Алгандын кереги жок. Дагы көп да андай нерсе. Жер үй берилбейт эле, жер үй берилип кетти туугандар. Кугунтук кылбайын деди, кугунтук болуп атат ана туугандар. Асман шаар, бул асман шаар турады. Эми ол сен жеке оюң тууган. Эрлан, ал сенин жеке оюң. Ал сенин жеке оюң. Эми бул онада, бул Сарбашевди, бул илгертен фейк болуп жүргөн бала айта берет. Бул сөзүнө деле көңүл бурбасаңар болот тууган. Не дейт? Чычкак кошу. Не дейт? Эмил дагы өчүрөм экен. Закон жок болгондо өз колу менен өлтүрөт. Биринчиден Алтынбек, сага эч ким укукту берген жок өлтүргөнгө. Анан мен сени кара деп эле өлүп кала турган адам эмесмин биринчиден. Анча-мынча адамга мен моюн сунбайм экен. Алтынбек, сага окшогон чычкактарды бирөөнүн өлүмүн тилегиче, бирөөнү өлтүрөм деп тилегиче турган өзүңдүн өмүрүңдү тилеп, Кыргызстандын келечегин ойлосоң, патхалим болбой, пакта койбой, чындыкты, адилет нерсени айткансаң, эмне чычалайсың мисалы. Эми болуп атат да. Сен Кыргызстанда чардайып жашап атасың. Бензин канча болду? Азык-түлүктүн баасы канча? Ошолорду эсептебейсиңби? Эмнеге свет жок? Неге суу кыш жайында болбоду? Эмне үчүн токтогул кезинде суу жок болуп атат? Ошолорду суроо бербейсиңби? Мени унута эле экенсиң да эми түшүнгө кирем деп. Эми Барбаш сага окшогон чумолорду кантип унутайын эми? Сен чумо болсоң, эми жоголуп кеттиң эле дагы пайда болуп калсын да сага ошол чумолорчу. Эфирди аяктап атып турганда, рахмат эфириме кирип,
угуп коюп койгонуңарга бирок адилеттүүлүк орнолот. Ар бир жараныбыз, ар бир мигрантыбыз Кыргызстанга кайтышыбыз керек. Саясий манайда отурган жигиттерге боштондук талап кылабыз. Нурэлес Үмүталиевден колуңду тарт бийлик, мыйзамсыз бийлик. Азыр убактым жок сенин. Эми сенин качан убактың болду эле, Сагынбек? Убактың болбойт эле. Мени көргөндө чичирсең керек, по-моюмча. Раз на раз көрүшүп калсаң чичирсең керек, по-моюмча. Чачың алам го тутуп алсамчы мен сени. Духуңар жетсе келип жолугуп кеткиле. Дакансалар Москва шаарында эч жерге качкан жерим жок. Духуңар келсе келип жолугуп сүйлөшүп кеткиле. Любойуңа фора берет, керек болсочу. Фора берет. Ачык эле айтайын. Бул кошула албайт да. Канча акча алдың сүйлөш үчүн? Мен бирөөдөн акча алган эмесмин, албайм да сүйлөш үчүн. Бул менин жеке пикирим, жеке оюм бул. Мен өзүм билем эмне сүйлөштү. Бирөөдөн сурап да отурбайм. Мисалы, менин көңүлүмө жаккан нерсени сүйлөйм. Хаваң аферистпи? Аферист. Зекпи? Зек. Кылмышкерби? Кылмышкер. Элди кыйнады? Кыйнады. Элди ачарчылыкка апарды? Апарды. Кымбатчылыкпы? Кымбатчылык. Менен эмне сөйлөп кыла келет? Кара кечедеги мафияны айтып койсоңуз. Мен кара кече боюнча маалыматым жок экен. Эми ошол жерге СМБнын альфасын апарып, ошол жерде кайтарып атат дейт. Мен туугандар, келгиле, бир чынчыл бололучу туугандар. Өзүбүзгө өзүбүз чынчыл бололу жок деген. Өзүбүзгө өзүбүз өзгөрүү жок да тура. Эмне үчүн анан ошону айта албайбыз өз убагында? Өзгөрүү жок, кымбатчылык кош дейт. Ана каякта жүрөсүң? Кошулуп атасың го? Кошоюнчу, ана. Келчи. Мына кошуп атам. Сагынбек. Отклонение кылып атпайбы бул? Бул барбашов отклонение кылып калып атпайбы? Отклонение кылбай кошулбайдымы? Кошулуп атат да, отклонение кылып коюп атат. Болчу. Кошоюн десем. Отклонение кылып коюп атат. Бул айта берет, кош депчи, бунун мурдагы жылы эле билет болчу бул. Бул да абасынан калышпаган аферист. Бул деле абасынан калышпаган аферист бул да. Бул деле ошол мошенник, ошо Кашиев окшогон, Акылбек Жапаров окшогон, Садыр Жапаров окшогон, ошо пахта койгондор шакалдардын бири да бул делечи. Ана отклонение кылып коюп атпайбы? Буну кошкондон толук чыкпайт, бул кошулбайт дагы. Духу да жетпейт. Эфирге чыгып сүйлөгөнгө духу жетпеген адамды анан кийин эфирде отуруп алып жамандаган бул деген бул не бул адам? Бул конченый адамдар ушундай болот, ушундай конченныйларчы. Дакансалардын бири да. Бул дакансалардын мен бирөөсүн уруп ойногон эмесмин да. Керек болсо абасын уруп ойногондон кийин анан ушул дакансалар мага тең болот. Өзүңөр элестетип көргүлөчү. Мына отклонение кылып коюп. Бул кошулбайт туугандар. Бул мошенник. Ошо абасына окшогон мошенник бири. Анан мындай духу деле жетпейт, башкасы деле жетпейт сүйлөшкөнгөчү. Кошулбайт да мына өзү ана болуп атпайбы? Кошулбайт эч кимсе. Азыр бир до конца кирип менин эфириме чыгып сүйлөшөм десе мен кошулмайм. Эфиримен орунда берем, сүйлөткөнгө деле булар чыга албайт. Булар деген кошулбайт да.
Azamat, bu koşulbaydı. Koşulsa çıkıp, efirge çıkıp tüyleyip de. Anday kıla albaydı. Bular anday emes. Bular bayağı şakallara okşoş. O internet arkadan oturup alır tüyleyip. Atlayın. Bolbaydı. Azamat, bu koşula albaydı. Ben buna 5-6 jol koştum. Koşulbaydı da bular, koşula albaydı. Buların duhu da jetpeydi koşulgangaça. Koşulbaydın mı buna koşuldan? Erkeksin mi çık efirge. Şöyle şöyle. Kimin duhun var çık şöyle şöyle şöyle. Bolğan faktlarını koyup durun. Sögünbö jakşına, sögünbö süýleşseň efirge çıkıp süýle. Anan kin gaýakdan atlan ende. Anan gaýakdan bular gerek bolsa özüni mındanda süýleşken galmaýdy anan gaýakda efirge çıkap turganlar. Bulardın yüreğini alıp koyamam ben jöneletse. Bu şakallar da, bu şakal. Bular demes, adam satar dile sizmen, bular şakal dep koyun bulardyçı. Bular şakal, bular koşulbay atatdy. Kanday koşulbaydy, koşulat, kanday koşulbaydy. Koşula barsaň, duhun bolsa koşulasynmy, duhun jok da oşon üçin koşula albaýsyn. Köt bolboş gerek oşon üçin. Erkek boluş gerek. Hadi. Koşulbaydy tuğan. Bulardy ayta beret, jaza beret, ayta beret, boş dep samym dele gire albaydy. Duhu da jetmeydi. Efirge çıkan duhu jetmeydi bularınca. Bular oşonda үйрөнүp kalышkan. Bayağıda biyilikке kelgende paktany koyuşat dagana biyilikке türmege oturup kalganda jogolup ketişet bular. Kaçıp yürüşet falan. Kimisi kaçıp yürüşet? Men aytyp koyma. Moskvada da kansalar, mekençileri olsun, da kansalar olsun, taşıyıp taraftaşlar olsun, kimin yer? Men любойың менен жолугам. Кайсы жерде болсоң ошол жерде. Мисалы да жолугуп мен баягы коркуп ондай бала эмесмин мен жигемде эркек кишимин мен чоң эле киши. Керек болсо оң менен деле өз менен деле жолугам. Ташакаң менен деле жолугам. Кошулбайт да бул, кошулбайт да мына кошулса кирет болчу мына добавление кетет кошулса кирет болчу. Бул адамдар айтып атпаймынбы? Булар ушундай от природы ушундай буларчы. Paxtany koyup, şakal bolup şonda эле жүрүшөт буларчы. Буларды только могила исправить. Горбатова могила исправить болсо, буларды ошо 2 метр жер исправлять этет. Анан мындай булар ошондой манкурттардын бири да. Бекзат менен ол Бекзаттын Бекзат сүйлөшпөйт да, мен Бекзат менен канча жолу сүйлөштүм мен. Sen emne kılıp berdiň aylyňa patriot bolup deyip. Men eçteki kılıp bergen jerim jok. Al millet mamleketli millet. Şu Kırgız elinde bir nese kılıp beriş üçin mamleketin biz oşon üçin alıp töleýüz. Oşon üçin biz mamleketçiligimiz bar. Oşo mamleket eldi garaş gerek. Oşo elge gerekli nerseni kurup, sadik bolsa sadigi, mektebin bolsa mektebin, jolun bolsa jolun kurup beriş gerek. Al millet mağa girip ne kılıp berdin degen nersege. Erlan, girmezdin mi efirge? Gel fülöşelim. Efirde oturup olup fülöşe. Erkeksin mi Erlan? Şart ki fülöş. Mesela sen özünün fikrini ayt, ben özümün fikrimi aytayım. Fülöş. Anan oyak narta oturup oturganym net bol. Oylana oturganlar. Hazır parlament şişaylığa emin bakay get olsa emin bilmem. Anda Kırgızstandın emin onda özüm ajoňor planşetdi garap atgandan keyin mizan ajoňor. Am ne değil. Türmede oturgan adamды ajoňga aparıp alsaňar.
Türmödө отурган зек тапкан мажор болгону анан эмне дейт? Ана отклонение болот деп. Ошон үчүн бул толку жок, бул бала кош дерет, бирок толку жок. Эфирди аяктап тургандар, саламатчылыкта калгыла тургандар, бейпил түндеби тургандар. Балдарыбызды жакшы карайлы тургандар. Мына шакалдарга чокутуп койбойлу тургандар. Нурелести сактап калыш түрмөгө алып кирбей. Андан жөн эле койчу, анда жөн эле койчу. Эмне? Эми кошулуп өтөт, бул шакал кошулуп өтпөйт. Калперден кошулуп айланат. Адамдын кыдакөтү болот, афериста болот, ошолор болуш керек. Туура айтасың. Аферист деш керек, мошенник деш керек, жулик деш керек. Туурабы? Элди алдап атпайбы? Мен сиздерге фактыны кетирип келдим. Канча жолу алды? Биздин абабыз жок дегенде бир күндө бир алды. Туурабы? Жок дегенде бир күндө бир алды деп калды. Анан кечегинде бөлүшөбүз деп туруп бөлүшүп коюптур. Абаңар дагы эле блогер болуп жүрөт окшойт дагы эмес. Короче, болду ошо. Акыркы жолу кошотам, кошулсаң кошулдуң, кошулбасаң эми аяктайм. Ким эле азыр личкаңа чыганчы, эркек болсоң азыр личкаңа да чыгып жүрөшөм, сен менен чыгырчы. Ушу бир өтүң алып коюнчу бир. Кийин мен эфириме кирген унчук кое турган. Рахмат, чыныбай, рахмат. Братан, рахмат. Ошол турганда, адилеттүүлүк орнолуп, Кыргызстандын жашоосу оңолуп турган. Анан ошого окшогон мошенниктерге ишенип жүрсөк, эшек арaba болуп жүрөлү. Ошол. Саламатта калыңыздар. Саясий маанайда камалгандарга боштондук, флегматка боштондук, жеңишке боштондук, максатка боштондук. Нурелестен колуңду тарт, мыйзамсыз бийлик. Колуңду тарт, мен эскертип кетейин. Жакшылык алып келбейт. Ушинтип турсаңар жакшылык алып келбейт. Элдин чыдамын күтөйүн деп калдым. Кичине калды элдин чыдамын күтөйүн дегендечи. Анан кийин эртең баягы Дубайда калган үйгө качып жүрбөгүн. Ташиев, Жапаров, Европадагы бекиткен акча кусунду акчаларды. Биз Европага барып деле алып келебиз. Биз мынтип калтырбайбыз. Мына эскертип коеюн буларгачы. Саламатта калыңыздар.